Борбор Азиядагы бешилтиктин өлкө башчыларынын кеңешмесин утурлай көгүлтүр көл жээгине келген дипломатиялык мекемелердин башчыларын кабыл алган президент Садыр Жапаров аймактык демилгелердин ийгилиги жана бүтүндөй Борбор Азия аймагынын позициясын аныктоо, алардын ишинин сапатына, аракетине, тышкы иштер министрликтеринин деңгээлиндеги диалогуна жана өз ара түшүнүшүүсүнө түздөн түз көз каранды экенин белгиледи. Помимо двусторонней, между нашими странами есть насыщенная региональная повестка. Эки тараптуу мамилелерден тышкары өлкөлөр ортосундагы аймактык алаканы жандандыруу жана кеңейтүү жалпы чөлкөмдүн да, Борбор Азиянын ар бир мамлекетинин да өнүгүүсүнүн негизги фактору десем болот. Кыргыз тарап өз ара соода көлөмүн көбөйтүү, чет элдик түз инвестицияларды тартуу, атаандаштык эмес кызматташуу, бири-бирин толуктоо маанилүү деп эсептейт. Привлечение прямых иностранных инвестиций, кооперацию, взаимодополнение, а не конкуренцию. Кабыл алууга катышкан Өзбекстандын тышкы иштер министри Владимир Норов да ушул ойду толуктап, алдыда боло турган саммит чөлкөмдүн өнүгүшүндө конструктивдүү диалогду шарттаган уникалдуу механизм экенин билдирди. Я полностью присоединяюсь к вашим словам о необходимости. Мен сиздин өндүрүштүк бирикмелерди көбөйтүү, инвестиция тартуу боюнча оюңузга толук кошулам. Чөлкөм бүгүн көптөгөн чет элдик компанияларды кызыктырууда. Анда ортодогу соода байланыштарды активдештирген жогорку деңгээлдеги ишенимдин салымы зор. Высокому уровню доверия и активизации торгово-экономических отношений между нашими странами. Өз кезегинде президент Жапаров региондук диалог үчүн өлкөлөр тандап алган багыт аймактын гүлдөп өнүгүшүнүн жана элдердин бакубаттуулугунун негизги фактору болуп кызмат кыла тургандыгына терең ишенимин билдирди. Казакстандын тышкы иштер министри да бул ойду кубаттайт. Отрадно отметить, что эти консультативные встречи глав государств Центральной Азии принимают регулярный характер. Борбор Азия мамлекет башчыларынын кеңешмеси регулярдуу мүнөзгө ээ болуп жатканын кубануу менен белгилейт элем. Анын бир көрсөткүч катары Кыргызстанда өтүп жаткан жыйынды айтсак болот. Эртеңки кеңешме жемиштүү жана натыйжалуу өтөт деп ишенем. Поэтому благодарим вас за организацию этого саммита. Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаевдин айтымында кеңешмеге кызыккан көп мамлекеттер бар. Андыктан эл аралык мамиленин бул платформасын өнүктүрүүгө бешилтиктеги ар бир мамлекет кызыктар. Сегодня настроены всю повестку дня саммита сегодня утвердить. Биз учурда эртең боло турчу жолугушуунун күн тартибин бекитип, карала турган документтерди тактап бүттүк. Саммиттин мазмундук бөлүгүн даярдоону бүгүн аяктайбыз. Бул кеңешмени мындан ары да улантабыз. Албетте кызыгуулар бар. Алар менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзөбүз. И мы настроены, что дальше платформу Центральной Азии и консультативную встречу мы будем продолжать. Өз кезегинде тышкы иштер министрлери мамлекет башчысына учурдагы эл аралык кырдаалда Борбор Азия чөлкөмүндөгү интеграциялык процесстер суроо талапка ээ жана актуалдуу экенин айтышты. Лидерлердин жолугушуусуна документтердин жетиштүү көлөмдөгү топтому даярдалганын билдиришти. Конечно, в наших итоговых документах имеются и другие важнейшие наши актуальные вопросы. Албетте, жыйынтык документтерибизде башка да маанилүү багыттар бар. Маселен, соода экономикалык маселелер, коммуникация, транзит, суу энергетикалык тармак. Бардык маселе боюнча ынак коңшу, бир үй бүлө катары баарыбызга пайдалуу чечимге келебиз деп ойлойм. Всегда жили в этом регионе. Я уверен, что завтрашний саммит. Эртеңки саммит жогорку деңгээлде өтөт деп ишенем жана биздин аймактык мамилеге жаңы дем берет деп ойлойм. Новый импульс наших региональных отношений. Мамлекет башчысы жакынкы коңшулар менен өз ара пайдалуу алакаларды тереңдетүү Кыргызстандын тышкы саясатынын артыкчылыктуу багыттарынын бири экенин белгиледи. Амантур Шергазиев, Алмаз Нурманбетов, Ала Тоо 24.